Өзгөн районуна караштуу Чалкойдо айылынын тургуну Кайрат Сабирахуновдун үй бүлөсү 28 жылдан бери кооптуу аймакта күн кечирип келет. 5 баласынын өмүрүнөн кооптонгон ата биздин редакцияга кайрылып, турак-жай салууга бөлүп берилген жерин Өзгөн районунун акиминин орун басары Рахимбек Мырзакуловго тарттырып койгонун айтууда. Бизде жамгыр, катык жамгыр жааган сайын сел жүрөт. Сел жүрүп ошо кызыл зона бизге сай жакта турабыз. Үстүдө жайгашкан ошол коңшу колоңдордукуна ошо көңүлү жакын адамдардыкына чыгып кетебиз. Качып чыккан учурлар болду. Үйүбүздүн ичине чейин суу кирип кеткен учурлар болду. Бизди силер чек алгансыңар, силердин участкаңар ошо жакка көчкүлө дейт. Берге келсең булар биздин документибиз бар, бер биздики дейт да. Анан ал жерден башка чек бергиле көчүп чыгабыз десең, алар да силердин ошо 94-жылы силер чек алган экенсиңер, силерге болду берилбейт. Бир адам бир эле жолу берилет. Биз бул кишиге мынтип сөйкөнө турган киши эмеспиз да, жөн эле. Биз карапайым жөн эле кишибиз. Бул киши бийлигине таянып туруп, азыр ошо туш тарабынан бурмалап, биз даже өзүмдүн оюмду толук айта албай эле булар эми алиги мыйзамдаштырып туруп, угуп отурсаң кооздоп келип туруп өзүнүкүн туура кылып туруп сүйлөп коет да. Азыркы тапта Сабирахуновго 94-жылы Мырзаки айылынан ажыратылган 8 сотык жер эки жактын талашында турат. Маселе 10 жылдан бери чечилбей, бүгүнкү күндө иш сотко ашкан. Рахимбек Мырзакулов бул жерди мыйзамдуу алганын билдирип, айыл өкмөттүн чечимдерине токтолду. Мырзаки айыл өкмөтүнүн айыл кеңешинин депутаттарынан комиссия чыгып, бул жердеги ошол маалга чейин көчүп келбеген жарандардын участкаларын алып, айыл кеңеш, айыл өкмөт чечим чыгарып туруп, Мырзаки айыл өкмөтүнүн жарандарына, муктаждарга комиссиянын чечими менен берилген. Ошол берилген чечим боюнча бул жерде азыр мен билгенден 130 участка болгон болсо, ошонун 70-ин жокко чыгарып, 71-ин ошол жарандарга Мырзаки айыл кеңешинин чечими, Мырзаки айыл өкмөтүнүн чечими менен берилген. Бүгүнкү күндө биздин гос актыбыз бар. Менин атымда эмес, бирок менин туугандарымдын атында бар. Катталган үй туура, бирок эми тиги кишилерге да катталган гос актысы бар экен, бирок аны мыйзам чегинде сот чечип берет. Мырзаки айылынын депутаттары 2004-жылы мурдагы чыккан токтомду мыйзамсыз жокко чыгарышкан. Айыл өкмөттөрдүн токтомун бир гана сот жокко чыгара алат. Мындай пикирди айткан жактоочу Тынарбек Жаныш уулу. Рахимбек Мырзакулов кызмат абалынан пайдаланып, ошол кезде эки адамдын чегин туугандарына өздөштүрүп алганын билдирүүдө. Кызыкчылыктар болгон да, ошол учурда эле, ошол азыркы учурда жерди ээлеп турган Өзгөн райондук акиминин орун басары Саитов Рахим деген киши ушул жерде катчы болуп иштеген, ошо Мырзаки айыл өкмөтүндө өкмөттө болуп иштеген. Ошол учурда өздөрүнүн кызматтык абалдарынан пайдаланып, эки чекти ээлеп алганда, бирин Мырзакулова Тамара деген бир тууган эжесине, бирисин болсо Саитов Мурат деген бир тууган инисине чечим чыгартып, айыл өкмөтү аркылуу токтом чыгартып, ошол жерге мамлекеттик акты жасатып, ал токтом менен эле токтолуп калбастан, анын кереги жок болсо деле соттон да чечим чыгартып бекиттирип койгон. Ошол жокко чыгарып койгондуна байланыштуу биз ошто райондор аралык сотко кайрылганбыз. Кайрылганыбызда чынында эле ошол Ош областынын райондор аралык соту бул жерлерди айылдык кеңештин депутаттары өздөрүнүн токтомун өздөрү жокко чыгарганга укугу жок деп туруп, кайрадан калыбына келтирип, Ниязалиева Турдайнын Сабирахун тойгондун ошол күйөөсүнүн эмесин калыбына келтирген. Мырзаки айыл өкмөтүндө турак-жайга жер сурап кайрылгандардын тизмеси 1700дөн ашат. Жарандардын алды 2002-жылдан бери кезекте турушат. Учурда кайракы жерлерден аларга жер бөлүнөрү күтүлүүдө. Эми ошол жайдан Кайрат Сабирахуновго да турак-жайга жер беребиз дейт Мырзаки айыл өкмөтүнүн жер адиси Камил Маматов. Кайраттын арызын туура түшүнүп, мына жакын арада биз трансформацияга жерди даярдап жөнөтүп атабыз. Ошо боюнча мына мурдакылар катачылык кетирген экен. Ал катаны биз туура түшүнүп, Тойгонбаевдин арызын карап туруп, комиссия коюп туруп, үй салууга чекке биз кезекке коюп беребиз. Эгер мыйзамда мындай да, мисалы үчүн берилген ошо убагында берилген болсо, 3 жылга чейин эгер же таш төкпөй, же туалет курбай мындай эме болбосо, ал жер автоматически кетчү деп ушундай. Анткени менен Кайрат Сабирахунов мурдагы бөлүнгөн жерин эч кимге алмашпайт. Ал сот адилеттүү караса, өзүнүн жерин мыйзамдуу кайтарып алууну көздөп турат. Асел Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Өзгөн району.